2022 жылдын 31-августуна туш келген эгемендүүлүк күнү айрыкча Чүй облусунун Алабүдүн районунун Чуңкурчак жайлоосунда өткөн иш-чара жалпы эле кыргыз эли үчүн эсте калаарлык маанай жаратты десек болот. Жайлоого бараткан жолдор оңдолуп, түздөлүп, айдоочуларга көйгөй жаратпаш үчүн эртелеп камылга көрүлгөн. Бул күнү өлкө башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда эгемендүүлүк күнүн жана Байтик Баатырдын 200 жылдыгын майрамдоонун алгачкы ачылышында өлкөнүн туусу бийик көтөрүлдү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлсүн. Кыргызстандагы кол өнөрчүлөрдүн башын кошкон этно базарда өткөн кылымдан берки ата-бабалардын жашоо турмушун чагылдырган кол өнөрчүлөрдүн буюм тайымдары көргөзмөгө коюлуп, өргүүлөр коштолуп турду. Ал арада мамлекет башчысы менен биринчи канайымдын улуу элдин талантына баа берип, эл аралап келишин карапайым эл кубануу менен кабыл алышып, ой тилектерин айтышып, кол эмгегинен ырылуугундар да болду. Кадырлуу калайык калк, Кыргызстандын 7 дубанынан келген урматтуу меймандар, касиеттүү Сары Өзөн чүйдүн кадырлуу аксакалдары. Биз ар дайым эгемендүүлүгүбүздү туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын азык, каруусун казык кылып күрөшкөн ата-бабаларыбызды сыймыктануу менен эскерип, арбагына багыштап Куран окуп, алардын ата журт алдында өтөгөн кызматын кийинки муундарга жеткирүүнү ыйык парыз деп билебиз. Бүгүнкү ыйык эгемендүүлүк майрамыбызды салтанаттуу белгилөө күнүнө кыргыз элинин чыгаан инсандарынын бири айтылуу Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесинин башталышы туш келип олтурат. 3000 жылдык карт тарыхыбызда Байтик Баатырдай эл башында турган эчен деген эрендерибиз өткөн. Элибизде баатыры 1000, башчысы 1 деген накыл сөз бекеринен айтылып калган эмес. Байтик Баатырдай баатырларыбыз, эл башкарган мыктыларыбыз 1000 деген жылдардан бери кыргызды чачыратпай, элдүүлүктү жок кылбай, бейиштей болгон жерибизди душмандарга алдырбай сактап келди. Бүгүнкү улуттун улуу күнүндө эркиндик үчүн күрөшкөн элибиздин эрдигине, эл башындагы баатырларына, журт башкарган даанышман башчыларына таазим кыламын. Бүгүн биз Байтик Баатырдын мааракесин майрамдап жаткан касиеттүү Сары Өзөн чүй жергеси бүтүндөй өлкө жарандарын кучагына батырган, улутту бириктирген өзгөчө дубан. Касиеттүү өрөөнүбүз соңку 200 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй өзгөрүп, Ордо калабыз Бишкек жайгашкан ынтымактын, биримдиктин борборуна айланды. Мына ушул ынтымактын
биримдиктин үрөнүн өз убагында Байтик Баатыр сээп, анын учугун биз улантып жатканыбызга сыймыктанабыз. Ал эми Аркы Өз Хан Орду деп аталып, оюн шоо коштогон негизги иш-чаралар, ат оюндары, балбан күрөш жана башка спорттук оюндарга дагы орун берилип турду. Жумахматов Улан, ушу каскадерлор тобунун Скайномад каскадерлор тобунун жетекчиси болом. Биз ушу биринчи көчмөндөрдөн бери иштеп келатабыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү көчмөндөрдү Саудовский Аравияга барганбыз. Ушу чүйдүн жигиттери биз ушу бүгүн да өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп ушу Байтик Баатыр атабыздын 200 жылдыгына келдик. Жигиттер театрализованный шоуду иштешет. Анан жигитовка оюндарын көрүшөт, кыскы май оюндарын көрүшөт. Ушу Байтик Баатырдын төрөлүшүн чоңойгон жерлерин ошо чагылдырат деп. Кишинин образын чагылдырып берет экен. Ошо кишинин балалык кезин, атасын ошо чагылдырып беришет. Сиз эми кандай каалооңуз бар? Биздин каалообуз эмне ушу тынччылык болсун, ушундай баатырларыбыз көп болсун, ушундай баатырларыбыздан биз да пример алалы, чыган таза адамдар көп болсун. Кийин дагы 100 жылдан кийин ушундай баатырлар көп болсун. Кас-катар тигилген боз үйлөрдүн тегереги көчмөн элдин өткөн тарыхынан баян этип, улуттук кийим менен келгендери өнөр көрсөтүп, көрүүчү болуп келген калың элдин катары уламдан улам көбөйүп, аягы үзүлбөй чогулгандар арбын болду. Ошентип майрамдык иш-чаранын соңу шаңдуу маанай менен коштолуп, ак тилегин айткандар арбын болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн ушундай Кудайдын бир улуу күндөрүнүн бири экен. Бүгүн Кыргызстандын мына Ала тоосунун ушу Чулкурчак желгесинде 2 майрам бир болуп атат. Бул биздин эгемендүүлүгүбүздү алдагандыгыбыздын 31 жылдыгын майрамдасак, ошол менен эле учурда биз Байтик Баатыр атабыздын 200 жылдык мааракесин чогуу бирге белгилеп отурабыз. Анан эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мамлекетибизде тынчтык болсун, жергебизде тынччылык, токчулук болсун, элибиз аман, журтубуз эсен дегендей, анан ханыбыз тактысында болбуз, калкыбыз ордунда болсун демекчимин. Анан жалпы Кыргызстандын элине узун өмүр, чың ден соолук каалап, өмүрлөрүнө ден соолук, береке кааламакчымын. Анан ынтымак, биримдик ушундай эле майрамдарда майрамдап жүрө беришти каалайм. Рахмат. Сиз дагы өзүңүз таныстырып коюңуз, айтсаңыз. Саламатсыздарбы? Мен дагы бүгүн Кыргызстан элинин 31 жылдык эгемендүүлүк майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ошондой эле Байтик Баатыр атабыздын 200 жылдык салтанаттуу тоюн дагы чын жүрөктөн куттуктаймын. Мына мен жаңы биз дегенди ырдап жүрмөйм. Мына биз дегенди мына ушул эгемендүүлүктү чагылдырат. Мына биз Манас атабыз кыргыздарды дене сайдан топтоп алып Кыргызстанга алып келаткан эгемендүүлүктү чагылдырат. Мен ошо ырдан бир куплат жөн эле окуп айтып берип коеюн. Асмандан жамгыр болуп төгүлдүк биз, ааламга ак калпакчан көрүндүк биз. Чөп болдук жер тандабай өсө берген, ак булуттай аалам кесип сөгүлдүк биз. Маркасын издеген марал, боор эсип постогон каймал, Манастан айрылып кыргыз, тагдырга көз салат жал-жал. Бүгүнкү эгемендүүлүк майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм. Майрам эң сонун. Бул майрам эгемендүүлүгүбүзгө Кыргыздын жеткенине мына 31 жыл болду деп атабыз. Бул Кыргыздын эң сонун жетишкендиги. Айрыкча мурунку 2-3 жылдан бери бул кол өнөрчүлүккө да жакшы көңүл бурулуп, биздин буюмдар жана креативный экономика деген президентибиздин кол койгон жарлыгына биз да кол өнөрчүлөр кирип, абдан министрлик менен да чогуу иштешип, дегеле кол өнөрчүлүккө мурункуга караганда бир аз болсо да жол ачылды деп айтсак болот. Анан ошону менен катар өнөөсү да жакшы. Мына могу бүгүнкү эле элдин келиши ушул тойго. Могу жерде ушу Баатыр атабыздын, Байтик Баатыр атабыздын 200 жылдыгын белгилөө менен элдин бир ынтымагы, кыргыз элинден туш тарабынан биргелешишибиз, бири-бирибизди көрүшүбүз, анан ынтымакта ушундай тойду өткөрүшүбүз, ажабыбыздын маңдайыбызда баардык эл журтунду аралап кол алышып, чогуу жүрүшү, ушунун баары эле кыргыз элинин бир жетишкендиги деп ойлойм да. Мурун эми баягы ар түрдүү жолдор болду, башаламандык болду. Мындан ары бир эл журтка тынччылык берсе, жакшылап бир кол кармашып алып ушундай ынтымакта
жашообузду өткөрсөк, биз да көптөгөн ийгиликтерге жетсек, биргелешсек деген ойдомун. Элибизде эле эң биринчиден тынччылык болсун. Биз эмнебиз менен мактана алабыз? Ушу чуңкурчактай ар бир кыргыздын жери, суусу, ташы, дарагы дегендей ушунун баары алтын экен да көрсө. Не деген кереметти тебелеп жүрөт экенин биз да кедей жашайт экенбиз. Ана мына ушу туризмди өнүктүргөнгө эле ушул эле жерибизге келген коноктор баардык жерге мына быйыл Каркырада той өтүп атат. Мисалы Ысык көл областыныкы. Ошондой эле Босогодо нарындыктардын той өттү. Мына Чүйлүктөрдүкү бул жерде өтүп атат. Демек кур эмес экен да. Баардык жерде ушундай эң бир сонун жерлерибиз бар экен. Ушуларга эле туризмди мыкты өнүктүрүп, мыкты кызмат көрсөткөндү үйрөнтүп, бири-бирибизди сыйлыктыкты, анан бир эң биринчи тазалыкты, тартипти үйрөнсөк эле биз элибиз өңгөнгө да, өскөнгө да, жанын бакканга дагы толук шарт бар экен да, кыргыз жердеги бейиш экен. Ошо бейишибиз пут болсун, өркүнүбүз өссүн, ар бир кыргыз элине эле ден соолук, өмүр, ынтымак каалайм мен. Анан эгемендүүлүгүбүз жылдан жылга күчүнө кире берсин. Бул күнү кол өнөрчүлөрдүн буюм тайымдары менен биргеле 7 дуандан келген боз үйлөрдүн көргөзмөсү дагы сынакка коюлган. Мына Бурулканжы, сиз баягыдай эле ошо нарындын намысын коргоп, баягы өзүңүздүн колуңуздан чыккан боз үйүңүз жакшынакай кылып тийип келген экенсиз. Байтик Баатырдын 200 жылдыгына. Эми кандай деп ойлойсуз? Майрам кандай өтүп атат? Сынак кандай өтөт деп ойлойсуз бул жолу? Канча боз үй келди? Кимдер кандай алып келиптир багыңызга караганда? Эми баягы майрамды жакшы уюштуруп, жакшы эле өтүп атат. Уюштуруу жагы арасы экен анан. Эми баягы аны эл баалабаса, баягы өзүмдүн жасаган оокатым боюнча эме кылайын. Мисалы үчүн мен бүт ушу аягынан башына чейин жыгачынан башкасын өзүм жасап өзүм эметем да. Улам бир боз үйдү сатып ийип, улам бир боз үйдү эметип коюп, кайра жаңы улам жасап, анан улам жаңыртып ушунда алып келип турам да. Сатып ийген боз үйлөрүңүз сынакка катышып атат келе? Сынакка катышып атат, арендага келип алышып. Өзүм арендага бир 2 боз үй бердим эле, анын дагы сынакка катышып атат. Анан эми мындай нукралык өзүмдүн эми мисалы үчүн эми ошондон деле азыр байкайм деп отурам мен. Ошол өзүм жасаган боз үйлөр сынактан өтүп, анан мен момунтип аябай кайра улам жаңыртып, сонун кылып бүт баарын натура кылып баарын эметип келген боз үйүм калп кылса, ушундан билинет да, кимден калыстык, кимден эмес экенинчи. Анан эми мен бул аябай калыс болгон калыстарды көрүп электим. Ошонун тетиги көчмөндөрдүн үчөөнө тең катыштым. Моореке бүткүл дүйнөлүк эпостордун фестивалына биринчисинен 6-сына чейин катышып келатам. Анан эле бир мындай калыстык менен бергенин көрүп электим. Эмгекке жараша бааланыш керек. Эмгекке жараша ошол боз үйдү ошо мастер өзү жасадыбы, кандай неме менен жазады, кандай мисалы бүгүнкү күнү делечи илгери көчүп жүргөн көчмөндөр деген жанагындай баттылдак, саттылдак эмнеге дайыны жок неменин баарын үйүп чийип алган эмес да. Боз үйгө мындай керектүү нерселери менен жашаган да. Анан эми боз үйлөрдү өзүңүз деле барып кирип байкап ошо сынакка катышып аткан боз үйлөрдү өзүңүз деле салыштырып көрсөңүз, өзүңүз деле ошо мындай журналисттердин көздөрү каныгып бүттү да. Эгемендүүлүктүн 31 жылдыгы деп муну майрамдап атабыз. Кабай уулу Байтик Баатырдын 200 жылдыгы деп атабыздын майрамдап атабыз. Эми бул дагы 2 жыл 3 жылдан бери мындай тойлор, мындай эмелер өткөн жок эле. Жалаң пандемия деп оорусуктугу менен өлүм житим менен алышып. Эми Кудай ден соолук берип эле аман эсен болуп эл журтка тынчтык берип ушундай майрамдарды жадырап жайнап жакшынакай өткөрүп жүрө берели. Моңурети президентибизге да рахмат ушуну уюштуруп ушинтип койгонуна. Айыш уюштурбаса айыш акча бөлбөсө аяктан отурат да. Отурбадыкпы 3 жылдан бери. Эми баардык элге ошо ден соолук, ынтымак каалайм, чоң ынтымак болсун. Кийинчерээк маалым болгондой, жогорудагы Узайым Бурулкан Төлөгөнованын боз үйү сынактын жыйынтыгы менен 2-орунду камсыздап, акчалай 70 000 сом сыйлык менен сыйлангандыгын белгилей кетүүгө болот. Сөз соңунда айтарыбыз, ылайым эле өлкөбүздө тынчтыктын, эркиндиктин туусу желбиреп, кылым карыткан кыргыз элинин эгемендүүлүгүн сактап, намысын коргоп,
эрдик көрсөтүп эл сыймыгы атанган Байтек Баатыр өңдүү инсандарыбыздын ысымы өчпөй, урпактарыбыздын учугу улана берсин демекчибиз.